Менин атым Талант. Азыркы учурда 25 жаштамын. Былтыр ошол август айында үйлөнгөнбүз. Кызыбызды күтүп атабыз. Сүйүнүп, кубанып ар бир күнүбүздү эсептеп. Эми азыр биздики жазда азыр сезон болуп атпайбы? Баары товарный кредит боюнча ФСК деген кредиттер башталды. Анан айыл чарбасына боюнчачы. Азыр келген кардарлар көп да. Bir günde biri bolжол менен айтканда bir 30, 35, 40, 50'ge чейин кардарlar келет да. 11, 12, 10 чейин калабыз. Ошол убакыт чаңгалып отурабыз. Анын баарын күнүнө отуруп делеш. Бул да биздин өзүбүздүн баягы жеке жашообузга да жетишпей калабыз. Көңүл бурганга үйдө жаш үй бүлө болгондон кийин үйдө да келинчек да күтүп атат да, көңүллүк жарым. Канчада келесиң, 5,5 эле чыкпайсыңбы дейт. Ага түшүндүрөсүң, азыр жумуш ушундай, азыркы убак сезон, айыл чарба кредиттери башталды, товарный кредиттер урук. Азыркы жумуш бирок өзүмө жагат да. Күнүмкү эле адат болуп калган, көнүмүш адат болуп. Келесиң эртең менен туруп эле. Буяка келип эле өзүң жумушуңду аткарасың кечке чейин. Бул жерде кызматкерлер менен да кызык, башка бир сөздөрдү сүйлөшөбүз, тамашалашабыз, күлүп мындай. Эми көнүп калганбыз да, жагат да өзүмө чүлүм. Чарбаны көргөнгө выска чыгып атабыз, азыр кардардын чарбасын барып көрүп, сүрөткө тартып. Кардарлар тууралуу да ойлонуңуз, ого, анткени биз эл үчүн кызмат кылган кызматкерлербиз. Эртеңки күнү биз элге жардам беришибиз керек. Анан жанагы биздин берип аткан насыяларыбыз ошол элге жардам берели деп берип атабыз да. Себеби эмнеге анткени ал элдер деле аракет кылып, бири өздөрү үчүн, балдарым үчүн деп жүгүрүп жүргөн эл да, алардачы, кардарларчы. Аларга албетте жардам бериш керек.